Көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдрахманов 1901-жылдын 28 декабрында Каракол уездинин Күнгөй Аксуу болушундагы Чиркей айылында төрөлгөн. Атасы Абдрахман Балапанов манап, би жана 3 жыл болуш болуп, 1916-жылдагы көтөрүлүшкө катышкан. Ошол жылы келтеден өлгөн. Энеси жана 7 тууганы нарында казак-орустар тарабынан көтөрүлүштү басууда өлтүрүлгөн. Жусуп иниси Токой экөө томолу жетим калышкан. 1912-1915 жылдарда Сазановка кыштагында орус түзем мектебин окуп бүтүрөт. Андан кийин Каракол шаардык жогорку башталгыч окуу жайынан окуйт. 1916 жылы эл менен бирге Кытайга качып келүүгө аргасыз болот. Кайра келгенден кийин орусча билген 16 жашар тири карак өспүрүм Каракол гарнизонунда атбагар болот. 1918 жылдан баштап коомдук ишке аралаша баштайт. Кызыл армияга жазылып, 1 жылга жетпеген убакта катардагы жоокерден эскадрондун командирлигине чейин көтөрүлөт. Адегенде 1919 жылы Верныйдагы командирлик курстан, андан кийин Ташкенттен аскердик жогорку мектепти окуган. Жусуп Абдрахманов кыргыз мамлекетин түптөгөндөрдүн башында болуп, анын түзүлүшүнө жана калыптанышына негиз салган. 1920 жылы Ленин коммунисттик жаштар союзунун 3-съездине катышып, ошол жерде Владимир Ильич Ленин менен президиумда отуруп, аны менен бирге иштешкен. 1924 жылы Жети Суу аймагында жооптуу партиялык советтик кызматтарда иштеп турат. 1924 жылдан кийин Түркистан компартиясынын Борбордук комитети тарабынан уюштурулган улуттук оргбюронун председатели болуп, Кыргыз автономия областын түзүүнү ишке ашырат. 1924-1925 жылдарда бүткүл союздук большевиктер партиясынын 1-секретарынын милдетин аткарып, анан 2-секретары болуп турат. Кыргызстандын азыркы чектери Абдрахманов тарабынан аныкталганы белгилүү. 1924 жылы Кыргыз автономиялуу облустун түзүүгө чоң салым кошкон. 1926 жылдын 1 февралында Кыргыз автономиялык СССРдин түзүлүшү да анын тынымсыз аракети менен ишке ашкан. Абдрахманов дайыма Кыргызстандын Россия Советтик Социалисттик Республикасынын курамындагы автономиялык область болуу менен чектелбестен, өз алдынча республика болушуна толук негиз бар экендигин далилдеп келген болчу. 1925 жылы Москвага кызматка чакырылып, борбордук аппаратта жооптуу инструктор болуп иштейт. Бүткүл союздук большевиктер партиясынын баштапкы уюмунун секретары катары жыйналышка кечигип келген Сталинге эскертүү бергени Абдрахмановдун кандай тайманбас, иш билги кадр экендигин кабар берип турат. Ал Москвада иштеп турганда күмүш кылымдын көп акын жазуучулары, анын ичинде Маяковский, Булгаков, Кушнер, Ахматовалар менен жакшы саналаш мамиледе болгондугу Жусуптун мамлекеттик ишмер гана эмес, жан дүйнөсү бай, өзгөчө инсандыгынан кабар берип турат. Жусуп Абдрахманов 1927 жылдын 12 мартында 26 жашында Кыргыздын СССРнын эл комиссарлар советинин председатели болуп тайындалган. Республиканын өкмөтүнүн башында турган кезинде өзгөчө тайманбас, борбордун көзүн карабаган саясат жүргүзөт. Сталинге 2 жолу жазган каттарында республиканы 3 жерге баш ийдирген туура эмес, практиканы жоюп, Кыргыз СССР союздук республикага айландыруу маселесин 2 жолу кайталап коет. Кийин Жусуп камалганда так ошонусу улутчулдук деп бааланган болчу. 1927-1932 жылдарда Жусуп Кыргыз Республикасынын Совнаркомунун председатели болуп иштеп турган кезинде көп маселелердин тез чечилишине өбөлгө түзөт. Бул иште Абдрахманов 5 жыл чымырканып иштеп, жаңы гана түзүлгөн жана мурда эчтекеси болбогон жаш республикада бардык жумушту нөлдөн баштайт. Эл чарбасынын бардык тармактарын, баарынан мурда айыл чарбалык жана өнөр жайлык комплекси түзүүнүн, билим берүү тармагын, сот прокуратураны, милицияны жана башка жаңыдан түзүүнүн жолунда турган. 1931-1932 жылдарда дан даярдоодо Украина,
Волга бою жана Казакстан элге НПМ эч нерсе калтырбай данды ортого төгүп бергендиктен бул аймактарда чоң ачарчылык болуп, миллиондогон адамдар ачкадан өлгөндүгү белгилүү. Абдрахмановдун принциптүү адамгерчиликтүү позициясы менен 1932 жылы дан өз керектөөлөрү үчүн да калтырылып, Кыргызстанда ачарчылык болгон эмес. 1937 жылы чоң калайманда Жусуп камакка алынат. Ага антисоветтик террористтик, диверсиялык чыккынчы, оңчул троцкистик уюм менен блоктошкон Социал Турам партиясынын түзүктүүсү деген күнөө коюлуп, 1938 жылдын 5 ноябрында өлтүрүлгөн. Жусуп Абдрахмановго арналган эстеликтер Түркия мамлекетинин Анкара шаарынын Этимескут муниципалитетиндеги Түрк тарыхый паркында Кыргыз СССРинин Эл комиссарлар кеңешинин биринчи төрагасы Жусуп Абдрахмановдун эстелиги ачылган. Абдрахмановдун ысымы менен Ысык көл районундагы айыл кеңеши, Бишкек шаарынын бир көчөсү аталып калган. Туулган айылына жана Каракол шаарында ага арнап эстелик тургузулган.